Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, 5-каналда түз ободо ой бүгүн аны мен Мунарбек Жоргомов алып барам. Кыргызстанда бийликти башкаруу формасын тандоо боюнча референдумду президенттик шайлоо менен чогуу өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңеште каралуу башталды. Бул демилге келерки жылдын 10-январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум жолу менен өтүшү мүмкүн. Президенттик же парламенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров сунушталууда. Биз бүгүн ошол Кыргызстанга дегеле кайсы башкаруу формасы туура келет, ошол учурда жүргүзүлүп жаткан конституциялык референдумга ташталган алгачкы кадамдар тууралуу сөз кылабыз. Биздин студиябызда коноктор бар, мен аларды тааныштырып өтөйүн. Мен оң жагымда Казыбек Шайымбетов, легендарлуу парламенттин депутаты, конституциялык кеңешменин мүчөсү. Ошондой эле конституциялык кеңешменин дагы бир мүчөсү Абылбек Асанканов мырза. Юрист Татуу Эргешбаева жана жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков мырза, саламатсыздарбы? Студияга куш келипсиздер. Алгач сөздү сиздерден баштасак, учурда ушул баягы мыйзам долбоору сунушталып жатат, баягы референдум өткөрүү боюнча, тандоо боюнча, башкаруу формасын тандоо боюнча. Ошол учурда конституциялык баягы жаңы редакциясында баягы 10-январда добуш берүүгө коюлат деген дагы пункт бар эле. Бүгүн кайсыл жолдо баратабыз? Эгерде биз механизм айта турган болсок, бул өткөн кырдаалды, анан болуп жаткан кырдаалды уже биз находимся, да, вот внутри этого процесса. Сиздин суроо боюнча 10-январда башкаруу формасын тандайбызбы же конституциялык жаңы редакциясы? Так вот, сунушталбады эле дегенде. Биз ошого чейин баш мыйзамдын долбоорун тактап, батыраак элге көрсөтүп эле алып чыгабыз деген сөз болгон. Биринчисинде ошондой заявление болгон. Анан кийин жашоо турмуш өзү көрсөттү, бул өтө шашкандык экен дагы. Президенттик шайлоо боло турган күнү эки эле суроону алып чыгалы деп атат. Кайсы форма, башкаруу формасы керек? Парламенттикпи же президенттикпи же смешанный деген? То есть парламенттикпи же президенттикпи деген биринчи вопрос, бир эле бюллетенде. Экинчи суроосу, курултай институту керекпи, кереги жок деген маселе коюлуп атат. Аны албетте депутаттар өзлөрүнүн регламентине жараша карап атышат, сунуштарын айтат, негизинен алар өзлөрү чечет буну. Коюлабы, коюлбайбы. Ошол маселе коюла турган болсо, анда азыркы конституциондук кеңешме бул ишти толук кандуу, маңыздуу кылып келечекте элге алып чыкканга шарт жакшы түзүлүп атат да. Ошого байланыштуу бул жерде мыйзамсыз же мыйзамдуу деген маселе турбаш керек. Аны мыйзамга ылайык азыркы жогорку кеңеш өзлөрү чечимди кабыл алат. Андан кийин ишти улантып кете беришет. Мындайда биз конституциялык кеңешменин мүчөсүбүз. Эмне кылып атат? Бизге депутаттар, 80ден ашык депутаттар бизге проекти берди. Биздин конституциялык кеңешменин астында кайсы башкаруу турат деген суроо жок. Жок а жерде. Жок, бүгүн ал жаңы сунушталды. Туруңуз. А жерде бир гана суроо турат. Тиги берген долбоордо президенттик башкаруу проектisi турат. Ошону биз карап, түздөп, оңдоп, өзүбүздүн пикирлерибизди, сунуштарыбызды киргизип, президенттик башкаруунун долбоорун мындай тазалап туруп, кайра депутаттарга берүү гана маселеси туруп атат. Ошондуктан биз азыр ошол президенттик башкаруу боюнча түзүлгөн конституциянын долбоордун үстүнөн иштеп чыгабыз. Андан кийин ушул конституциянын долбоорун бергенден кийин, президенттик башкарууну бергенден кийин, андан кийин сөз чыгып атат. 10-январда референдум аркылуу тиги башкаруунун кайсы формасын жактырасыңар деп жалпы элге алып чыккан атат. Парламенттикпи же президенттикпи депчи. Аны ошондон кийин анан чечилген атат. Биз эл деген чечет да. Бардык бийликтин булагы бул эл. Андан кийин анан биз кайрадан ошого отурушубуз керек. Эгер эл президенттик шайлоо десе, анда ушуну андан ары уланта беребиз. Ал эми парламенттикте турган болсо, аны мунун бардыгын тең мындай жыйнап архив үчүн коюп коебуз, тарых үчүн коюп коебуз дагы, кайра парламенттик конституцияны иштеп чыгабыз. Логика эмнени айтып атат? Логика эмне айтып атат? Кызыгы мында болуп атат да, депутаттар конституциялык долбоорду берүүдөн мурун биз референдум өткөрүп,
январда өткөрө турган. Өткөрүп бүткөндөн кийин элдер кабыл алгандан кийин анан долбоорду иштеп чыгып ошого жараша анан конституционный кеңешке берип анан биз иштеп чыгыш керек болчу. А биз кичине башкача кетип калдык. Механизм башкача болуп калды. Логический болду. Сизден баштайбыз мүмкүн. Ушул процедуралардын укуктук жактары жөнүндө аябай көп дооматтар коюлуп жатат. Юридикалык негиз барбы? Мында болот да, бүгүнкү күндө чоң рахмат. Аз биз сүйлөшүп атканда бир мындай ойго келип атам да. Биз бала дүйнөгө пайда болоордун алдында биринчи күйөөсү аялы үйлөнүшөт, үйлөнүп анан ичинде 9 ай жүрөт, андан кийин бала келет да жашоогочу. Же тамак жердин алдында колду жуйсуң, тамакты жакшы даярдайсың, ингредиенттерди даярдайсың, анан кийин отуруп столго тамак жейсиң. Бул жерде осо деген бүгүн айтып атышат. Жок, баланын төрөлгөнү, кандай каяктан келгени маселесиз, иши болсо колубузда бала болуп калса болду. Же болбосо кандай тамак маселесиз, мен эшикте туруп деле тамакты жей берем. Демократиялык, мыйзамдуулук сакталган өлкөлөрдө ар бир учурда эң башында бул мыйзамдык эрежелердин эң башкысына, эң алгачкысына коюлат. Ошондуктан бүгүнкү күндө 28 октябрь быйылдан баштап Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары токтогон. Андан кийин бир гана укуктук вакуум болбосун деп өкүлчүлүк жана контролдук функцияларды аткара алышат. Биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө түзүлгөн конституциялык кеңешмени ким түзүп атат? Милдетин аткаруучу президент түзүп атат. Анын укугу жок, аны жогорку кеңеш түзүш керек болчу. Үчүнчүдөн, конституциялык долбоор сунушталып атат. Анан конституциялык долбоорду сунуштагандан кийин конституциялык кеңеш түзүлүп атат. Конституциялык кеңеш долбоор сунуштай электе түзүлүш керек болчу жогорку кеңеш тарабынан. Анан бүгүн карасаңыздар, эптеп эле ушу саясий күч, бир саясий топ өздөрүнүн кызыкчылыгын өткөрөн деп, өздөрүнүн кызыкчылыгын мыйзамдын үстүнөн коюп алып атат. Эч бир саясий күчтүн андайга мүмкүнчүлүгү жок болуш керек, анга шек коюлуш керек. Бул нерсе болобу? Аны эмне бирөө түшүрүп койбой экен, эртең дагы башка саясий күч келет. Андай саясий күчтөр жашоодо пайда боло берет жылдар сайын. Ошондуктан эң биринчиден мыйзамдык эрежелер түзүлүш керек. Бул күнгө чейин болуп келген бардык маселелер мыйзамсыз болуп келип атат. Анан анга карабастан бүгүнкү күндө саясий күч долбоорду алып чыга албай калды да референдумда 10 январга. Эми эмне кылабыз деп туруп, ошо форма правленияга келип туруп, же президент, же парламенттикте иши болсо өткөрүп алалы. Мен экинчи жагын айтып кетейин деп атам. Биздин бүгүнкү күндө экономикалык, социалдык тармакта чыныгы бир кырдаал турат. Буну биз эксперттик топ катары айтып коелу. Мына бүгүнкү күндө финансы министрлиги тарабынан айтып атат, 35 миллиард сом мамлекеттик дефицит бар деп. Андан сырткары кийинки жылы 55 миллиард сом мамлекеттик дефицит каралып атат. Эки жолу шайлоону өткөргөнгө каяктан бизде шарттар бар? Эшикте пандемия турса, эл ачкачылыкта турса, бул ошо финансы тарабынан дагы карабастан, экинчиден ошо саясий топ күч менен кылып туруп эле, күч менен өткөрүп аткан бир демилге. Ошондуктан мыйзамдык эреже бул алгачкы нерсе. Бүгүнкү күндө мына өз мөөнөтүндө парламенттик, президенттик шайлоо өткөрүлүш керек. Муну демилгеленген 61 өзгөрүүнү сунуштаган конституциялык долбоор жокко чыгарылыш керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө бул бардык кыймыл аракеттер мыйзамдуулук менен болсун. Макул, конституцияны өзгөртөлү. Макул, президент кирсин, курултай кирсин, бирок аны парламенттин 7-чи сазывы толук легитимдүүлүгү бар парламент сунуштасын. Биздин талап ошондо гана. Эгерде биз мыйзамдык таалада жашаганды билбесек, ошол нерсе менен жашабасак, эртең башка саясий күч үстүнөн келет. Эмне күчтүүлөр бизде аз экенби? Бүгүн бир экен, эртеси күнү экинчиси келет. Биз ошондой төңкөрүштү биринчи жолу көргөн жокпуз го Кыргыз тарыхында. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен саясий күчтөрдү чакырып кетет элем. Эң башынан биздин жарандарды көздү ачыш керек. Мындай мыйзамсыздуулук өлкөдө болбош керек. Бул нерселер болсо кайталануучуга дагы жана шарттар түзүлөт. А болсо деген биз азыр дотацияда жашап атканыбыз менен ишибиз жок. Дотациядан чыгып экономикалык ийгиликке жетиш үчүн бүгүнкү күндө өлкөдө туруктуулук, легитимдүүлүк керек. Бир гана мыйзамдуулук жол менен гана биз өлкөбүздү өнөктөштүрө алабыз. Андай нерсе болбосо, кайра эле ботко талаада жашай беребиз. Кайра эле ушул нерсеге чачмалашып, бизге окшогон конституциялык референдум боюнча күчтүү юристтер тууралып дагы эле сүйлөшө беребиз. Бири-бирибиз менен мындай башкача айтканда макилдаш. Бул нерсе бизге керек эмес. Рахмат. Кубанычбек мырза, сиз юридика илимин жактаган адамсыз. Саясий процесстерге көп жылдан бери катышып келген адамсыз. Анан бүгүнкү бараткан жолубуз
Башка эксперттик оюңуз кандай? Мындай мыйзамдык эреже деген бул инструкция болуп эсептелет. Мыйзамдык нормалар бул мыйзамда жазылган баарыбызга тиешелүү. Мыйзамга баш ийбесек биз эч жакка кете албайбыз. Ар ким өзүнүн жасаган ишине жараша мыйзам чегинде жооп берет. Бала төрөлгөндөн баштап анын укугу пайда болот. Ата-энесинин укугу баланы багыш керек, чоңойтуш керек. Андан кийин ал чоңойгондон ата-энесине караш керек. Биз атуу болгондон кийин биз кайдыгер болбошубуз керек. Мен президенттикке талапкерлердин биримин, кандидат. Ушуну баса белгилеп коюм. Бүгүнкүгө чейин азырчы. Анан баягы иш билги катары да жогорку кеңеште 2 жолу депутат болдук. Мен 2 жолу вице-спикер болдум. 4 жыл 8 ай иштеп калдык экөөнү кошкондо, бирок кебанда эмес. Бизде көчөнүн эмес, күчтөрдүн эмес, бир уюшулган, акчанын эмес, каралардын эмес, мыйзамдын диктатурасы болуш керек. Болбосо биз эч жака жыла албайбыз. Ошон үчүн жана Венецианский комиссиянын айтканы болду. Ошон үчүн Евросоюздун жанагы 3 ай мурун айтты. Биз Кыргызстанда мыйзамдуу легитимдүү өкмөт келбейинче биз силер менен алакай иштерди токтотобуз депчи. Ошон үчүн Америка вада берген мына кредит акча келе элек бул шайлоогочу. Ошон үчүн Россиядан 100 миллион келишимге коюлган доллардан бир тыйыны келе элек. Бул бир четтегиле. Бирок биз мыйзам менен андан сырткары биздин жашоо өзгөчөлөнүп калды. Кыргызстан уят болуп бүттүк бул дүйнөсүнөчү. Эми айтар нерсе, мисалы атка чегилген араба бар, келатат. Арабаны ат сүйрөйт да. Араба алдыга кетпейт да. Мени туугандар тарын сөзүн өрбөсүн. Конституциялык кеңешме бүгүн туура эмес болуп калды. Эгер 10-чу өзүңөр айткандай 10 январда мүмкүн парламенттик президенттик келсин. Же парламенттик келет, же президенттик келет, эл чечкенден кийинчи. Анда силердин азыр жасап атканыңар эмне жумуш? Ооба. Бул бир четтегиле. Экинчиден, мен дагы бул законодатель болгон киши катары айтайын. Баарыбыз мыйзам чегинде талаага келбейинче биз анда уттурабыз, дагы иштер козголот, дагы жаманаттуу болобуз. Эртең онунда тынчтык менен бүтөт деп бүгүн эч ким кепилдик бере албайт. Анан сиз айткан жанагы каражат жок деп атасыз, туура. Бирок бул президенттик шайлоодо дагы бир маселени чечип койсок, бул кишилер сунуштап аткан. Бул деле жакшы. Мисалы элдин иренжигени, бүгүн ишеним бийликке деген кеткен эч агылычы. Улуу менен кичүүсүн ыйман кетти бизде, пейил кетти, ниет бузулду. Биздечи, мен да кыргыз катары айтайын. Бүгүн азыр көчөдө келе атсаңыз тынч кете атпайсыз. Ар бири жакалашканга да жакшы киши калган жок, баары эле жамандайт бири-биринчи. Биз деген бүгүнкү жашоондагы реалисттик болушубуз керек. Чындыгын айтканда 70-беренеде так жазылып турат Конституциянын. Азыркы жогорку кеңеш, абири кеткен жогорку кеңеш. Бул жогорку кеңеш, бул жок десе жогорку кеңеш. Бул жогорку кеңеш бийликтин баарын аброюн төрагасы баш болуп туруп кетирген. Биз Кыргызстан 1-орунда келет аз дүйнөсүндө. Bir айдын ичинде 4 спикер болгончу. Эмне деген жок, кайдагы туруктуулукту айтабыз. Мыйзам чыгаруу бийлиги өзү нарушать этип атса, жөнөкөй элди көчөдөн штрафовать эткенде кимдин акысы бар? Жол эрежесин бузуп койдуңар депчи. 70 5 жыл деп турабы 28-де бүткөн. Эгер акыл эси жетишсе, ошондо БШКнын нормасы туура бараткан. Экинчи шайлоогочу бул жогорку кеңештик өткөрсө, менин оюмча, мен ушул Садыр Нуркожоевич инибизге да айтат элем, парламенттик бийлик кете берсин депчи шайлоочу. Келечек даже ошо тиги партия салат болчу, жарымынан көп. Өкмөт да, жогорку кеңеш да, андан кийин президенттикке барса да кутат болчу. Мейли өзү билсин азырчы. Эми бул жерде мындай. Бул кишилер атай аттангандан кийин силер бир эле президенттик жакын жобосуна карабастан смешный дагы. Менин жеке оюм парламенттик президенттик болуш керек. Жалгыз президентке баарын бергенде биз көрдүк. Мен не хотел бы, да, ким болсо онусу да келсе, мен азыр мыйзамдуу жакшы келаткан кишини колдойм. Мен азыр кандидатурам бул жерден снимать этейин деп келдим. Миллион сомдо төккөм. Бере турган добуштарым да бар. Бирок мен мына 15 декабрда мен көздөн операция болуп 30-да эле келдим. 15 дагы чакырып атат, 30-да да операция бартам. Бул Германиянын эмесинечи. Бул биринчиден. Экинчиден, мен адилеттүүлүккө чакырам. Кайсы бир кандидат болсун. Калыстыкка чакырам, мыйзамдуулукка чакырам. Эч ким Сооронбай Жээнбековдун артынан кетпесин деп чакырам. Эч ким тиги Акаев Бакиевтерди тиги Атамбаевдин кейпин кийбесин деп чакырам. Эл кечирбейт, эл чыдабайт азырчы.
Эгер биз жакшы, мен дагы неберелерим бар, балдарым бар, 5 балам бар. Мен ушу жакшы мамлекетте жашагым келет. Түшүнөсүңөрбү? Баарыбыздын оюбуз бир. Бирок ар кимибиздин кичине бир жагына тартат экен, бир жагына өтөт экен, кээ бир жагалдангандар бар. Эми адам баарын алдайт экен. Өзүн өзү эч ким алдай албайт. Бул жогорку кеңеш уяты болсо, бюджетти бекитиши керек болчу. Биринчи 21-жылдыкынчы. Анан кетип калыш керек эле. Бул жерден конституциялык кеңешмени только жогорку кеңеш бекиткен акысы бар. Эми азыр бул ИО президент тоже под вопросом болот, орусча айткандачы. Себеби мыйзамсыз жогорку кеңеш бекиткен болуп атпайбы? Убактылуу өкмөт 10-жылы келип туруп бизди 10 жыл эмес 20 жылга сазга батырып кеткен. Биз кайра ошонун кейпин киелиби? Эмне үчүн конституцияны момундай мейлиде алмаштырып атабыз? Жаным күйөт да, мисалычы. Азыркы конституцияда карама-каршылык көп. Мисалы эл башы болгон президенттин мамлекеттин атынан, элдин атынан айткан президенттин эле акысы бар. Андан кийин жогорку кеңеш депутаттар эмес, бүт жогорку кеңештин айткан акысы бар. Мына жаңы редакция сунушталып жаткан. Жаңы азыркы азыркы конституция боюнча дагы иштеп аткан боюнча дагы мамлекет башчысы элдин атынан айтат. Бирок мамлекет башчысына канатын бутун байлап кесип койгон бул туура эмес. Мисалы мен силерге бир нерсени айтып берейин. Конституция боюнча кызым да тыкылдап атат, туура айтып атат. Конституция боюнча бир раздел бар. Президент бийлиги боюнча, жогорку кеңеш боюнча, аткаруу бийлиги боюнча дагычы. Адам укугу боюнча да. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү конституцияда адамдын эмес, укугун коргой турган эмес. Ал тургай конституциянын гарантиясы жок. Мамлекет башчысы элдин атынан айтат, конституцияга гарант болбосо эмне президент алчы? Бул бир деңиз. Муну сөз соңдош керек. Экинчиден, бири-бирине карама-каршылык бар. Өкмөт жөнүндө бир раздел турабы? Өкмөт жөнүндө да конституциялык закон бар. Ошол эле маалда өкмөттүн мүчөлөрүн, мисалы коргоо комитетинин председателин, коргоо министрлигинин жетекчиси, экөөбүз байыныбыз билебиз. Тиги кимдикин коопсуздук комитет. Премьер-министрден сурабай туруп президент шайлаган акысы бар. Орун басарларынын. Да, мамлекет башчысы. Анда аны деген өкмөт составынан алып чыгыш керек. Ошол эле маалда, мисалы президент азыр Казакстанга барабы, Кытайга барабы, же Путин менен сүйлөшүп атса, Владимир Владимирович, подождите, я не имею права. Давайте я разрешение спрошу у правительства, подписать мне соглашение деп. Азыр конституция боюнча ички сырткы саясаттын баары өкмөткө жүктөлгөн. А президент барып кол коюп атат. Бул мыйзамсыз болуп атат. Менин оюм, сырткы саясатты президентке бериш керек. Момундай карама-каршылыктарды алып салыш керек. Андан сырткары силер карап көрсөңөр, башкы куралдуу күчтөрдүн командасы президент болуп эсептелет. Азыр конституция боюнча дагычы. Бирок ага баш ийбейт да. Ошол эле ички аскерлери, ички министрлиги, тиги МЧСтин аскерлери бул өкмөткө баш ийет, президентке баш ийбейт. Бул жерде мыйзам боюнча, конституция боюнча да карама-каршылыктар көп. Президент мамлекет башчысы болуп турса, бирок укугу жок болсо, анан өкмөттүн башчысы жалгыз укса чечпейт. Өкмөт деген коллегиальный орган деп турат. Алар дагы чогулуш өткөрүш керек. Мисалы 29 мүчөсү болсо, жок дегенде жарымынан көбү катышып, күн тартыбын обсуждать этип, кол көтөрүү менен анан барыш керек. Анан ошондо төрагасы, премьер-министр же орун басар кол коет. Анан аңгыча эмне Владимир Путин күтүп турабы? Подожди, я там 3 дня подожди дегендечи. Бул туура эмес маселе деп эсептейм. Андан сырткары сөзсүз турдө силердин долбоордо бул жерде көп карама-каршылыктар бар. Көп кемчиликтер бар. Биздин долбоор эмес. Билбейм аны. 80 депутат берген деп атасыңар. 80ден 4-5 чыгып кеткен ужачы. Бул долбоор да туура эмес болот. Ошон үчүн азыр менин сунушум, туугандар, мен официалдуу түрдө элдин ынтымагы үчүн мыйзамдуу киши келатабы, ошол кишиге мен иштеп берем. Макул. Биз бүгүнкү амбициябыздын баарын ташташыбыз керек. Кереги жок, жумуш табылат. Адамгерчилигибизди унутпайлык. Мамлекеттүүлүктү сактап калалык. Биримдүүлүктү сактап калалык. Эң коркунучта турат Кыргызстан, ишенип койгула. Эмки жыл эмне менен бүтөт ким билет. Жекеле биринчи шайлоо эмес, 3 шайлоо турат алдыдачы. Президенттик шайлоо, андан жогорку кеңештик, анан жеткиликтүү кеңештик. Каражат жагын ойлогондо ал азыр пенсия пособияны ким төлөйт? Эмне менен төлөйт? Кичинекей орто бизнестин баары токтогон. Пандемиянын экинчи этабы келатат. Азыркы өкмөт унутуп салды пандемияны. Европа бүт баары 20-30 миңден бир күндө ооруп атат. Россияны карагыла, 300-400-500 кишиден өлүп атат бир күндө. Бизде эч даярдык жок. Мен учуп келдим, бирөө текшерип койгон жок аэропорттон. Кайдан келип атасың, температура мерди. Айланайындар, биз генофонд сактап калышыбыз керек. Миграция күчөп турат. Жердин баарында биздикилерди кыскарып атат. Кылмыштуулук күчөдү.
Түрмөдөгү отургандардын саны көбөйдү, азайган жок. Бизде бул жерде карап көрсөңөр ата энеңин жүзүн карай албай калдык. Кичинекей балдар энең датаң дегенди жакшы билет, сый урмат дегенди унутуп калдык. Биз бул жерде турабыз, баарыбыз атуулбуз. Сен ален жакшы журналистсиң, мен билем. Бирок силерди дагы коргой турган бул жерде, бул долбоордо бир да пункт жок, чеке жылыта турганчы. Мен ошон үчүн каршымын. Силерге да эл муктаж. Өзгөчө азыр бул шайлоого баардык маалыматтарды, мыйзамдуулукту болуп аткан эл ачык болуп турат. Туура түшүндүрүп турушуңар керек. Силер дагы акчага кызыкпай, мамлекетчил болушубуз керек, баарыбыз теңчи. Адамгерчиликти унутпайлык. Эртең балдардын жүзүн кантип ошо мугалим, врачтар деле мына ким эмне жетпей атты эле Сооронбай Жээнбековгачы. Эмне кереги бар эле 91 орунду. 3-чү партияны кошкондо 110 орунду алып аткан, 120-нчы. Эмне кереги бар эле? Эртең кантип ошого чуркаган мугалимдер балдарды тарбиялай алат? Ыймандуулукка, тазалыкка, мекенчилдикке. Өзү башка жака анча-мынчага сатылып эметсе. Мен чакырар элем Конституциялык кеңеш менен мүчөлөр дагы, силер дагычы. Бүгүн баарыбыз мамлекетке иштечү маал келди. Элге иштечү маал келди. Жеке кызыкчылыкты таштайлык. Ар бирибиздин оокатыбыз, наныбыз бар. Бул жерден сатылбайлык. Мындай намыстуу ойлойлукчу. Ушунчалык басын. Бизде Турцияда мен силерге бир нерсени айтып берейин. Самолетко тиги отуруп аткандарды сумкаларын аңтарып ошол жерден эме кылып атат. Биздин оскорбить этип атат биздин жарандардычы. Ошол жерден сумкаларын өзүлөрү ачып туруп аңтарып атат жанагы кээ бир кызматкерлер. Анан мен замечание кылсам айтат, какая страна такое уважение дейт. Ойлоп көргүлөчү бизге кандай. Анан мен айттым, силер эле качан учуп кеттиңер эле? Эмне керек болсо, анда керек болбосо учпайлы койгула Бишкекке депчи. А биздикин оскорбить эткенде акысы жок эч кандай. Биз деген намыстыбызды көтөрчү маал келди. Ата-бабабыз эмне үчүн ошо кырылган, ушул жерге бизди жайгаштыралы, жакшы жерге алып келели, келечеги болсун депчи. Ошон үчүн конституция бул колжоолук эмес. Элди талкуудан сөз өтүш керек болчу. Бул жогорку кеңеш конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизгенден мурун ойлошу керек болчу. Конституциялык мыйзамда өзгөртүү, толуктоо киргизген акысы бар жогорку кеңеш. Бирок бир мыйзамдын 2-3 беренесин токтоткон акысы жок. Регламентти карап көргүлө, конституцияны карап көргүлө. Андан сырткары эч кимдики 5 жыл мөөнөткө, мына Казыбек деле жакшы билет канча жыл мөөнөткө. Мен да 5 жыл мөөнөткө келгем. Өзүн узарта берсе болбойт. 2005-жылы Ишенбай Кадырбеков, Мукашев аксакалдар 2 палатага өзүн декабрга чейин узартып туруп төрага кылып ашкан. Март айында мөөнөтү бүтсө да. Кыргызстан тарыхында ушундай болуп атабыз 2-нчи жолу. Айнанайындар, сен жашооң 100 жыл болсо 110 жыл жашайм деп өзүң узарта албайсың да. Кудай эмне пешенеңе жазса ошондой болот. Эл 5 жылга шайласа булар келип туруп 6 жылга узарткан кандай эми? Айлык албайбыз деген менен премиальный алып атат, канцелярский расход, шопурдун айлыгын алып атат, кол тийбестин колдонуп атат. Бардыгын колдонуп атпайбы? Укуктук жолго түшүш үчүн ошо аргасы болуп атпайбы? Жолго түшүш үчүн бир эле жол бар. Мыйзамдык жол. Аны бузбашыбыз керек. Бул себеби эртең кайра башкасы чыгат да айтат, силер нелегитимдүү, силер самопалсыңар дейт. 10-жылкы өкмөт, самопальный өкмөт келген, самозванцы. Вот бүгүн ошолордун жемишин жеп атабыз. Ушул теманы улантып коелучу, кечирип коюңуздар. Мындай бир пикир туулуп калып атат да, азыркы биздин аратырлардын айтканы боюнча ушул жаңы уюшулган конституциялык кеңешме күнөөдү болуп сезип атам да өзүмдүчү. Может быть, мен не так кабыл алдым. Эгерде тактап айта турган болсок, азыркы кырдаал эмне себептен түзүлдү, андан көрө ушуну тактап албайлыбы? Эмне үчүн ушундай кабылга келдик? Мынакей Татуубе подчеркивать этип атат. Кайра эле ошол эле тиги грабельге наступать эте беребизби турмоокко деген. Ошонун себебин тактап алсак, баары маселе өз элинин ордуна келет. Мыйзамсыз, мыйзамдуу деп бүгүн мен азыркы иштеп аткан жогорку кеңешке эч кандай баа бергим келбейт. Эл уже баасын берген эч эле булар иштеп атканда, өзүнүн полномочиясы толук ыйгарымдуу жүрүп турган убакта. Анан кийин азыр эле мынакей Кубанычбек досум айтып кетти, 10-жылкы окуяда кабыл алынган. Мына ошондо эч кандай эл менен кеңешпей туруп, 1,5 айдын ичинде сунуштаган конституция баарыбызды ушуга алып келди. Анан кийин бири-бирибизден акылдуу болгондон алыспыз. Ага деле чакыргым келбейт. Бирок ушундай бир түшүнүк пайда болуп калып атат да. Себеби ошол иштеп аткан конституциянын баш мыйзамдын негизинде мындай жөнөкөй сөз менен айтканда жашоо эрежеси ал биздин менталитетке туура эмес экен. Ошон үчүн коомчулук аны кабыл албай атат.
не признает ни президента, никого, потому что баланс, противовес, сдержек деген понятие жоқ болуп атпайбы. И азыркы каралып аткан долбоордо дагы муну опять же Конституционное совещание сунуштаган жок. Муну жанагы депутаттар сунуштап атышат. Кырдаал ошого алып келди. Эмне кыларын билбей. Кетип калалы десе милдетин аткаруучу андай полномочиясы жок. Азыркы президенттик шайлоосун биз иштеп аткан конституционный негизинде өткөрүп атабыз да. А кийин биз талкуулап туруп жаңы конституцияны элге бергенде эл кабыл алгандан кийин уже дагы бир вопрос маселе туулат. Ошол президент легитимдиби дальше или нелегитимдүү эмеспи деген маселе болуп калат. Андан кийин анан эле сунуштап аткан жогорку кеңеш шайланып келиш керек. 7-чи созыв дейбизби или канчанчы? Вот ага чейин эмне кылып жашаш керек, кандай кылыш керек дегенде мынакей кырдаалдан чыгып келатабыз. Анан дагы бир мындай менин элиме өзүбүз эле баарыбыз тең мынакей кыргыздарбыз, кыргыз үчүн, Кыргызстан үчүн күйүп ушуп жүрөбүз. Реально жөн эле сөз менен эмес. Ушул эл болгон үчүн биз барбыз. Ошол элибиз айрыкча жаштарга көп күнөөнү коебуз. Жаштарда эч кандай күнөө жок. Либо алар тарбия көргөн жок, либо биз аларга тарбия берген жокпуз. Надо исходить из этого. Биз 30 жылда тарбия берген жокпуз. Өзүбүз менен өзүбүз алек болдук. Каяка эмне кылабыз, кандай жашайбыз? Опять же, жанагы эле жашоонун эрежеси баш мыйзам. Ошон үчүн мен мындай чындыгында эле баарыңарды чакырат элем, ушул жердеги конокторду, сиздер дагы журналисттер. Анткени каражат маалыматында ваша деятельность, вот она создает общественное мнение. И даже психологический настрой вы создаете. Понимаете, вы, может быть, роль свою не принижаете или недооцениваете. Ошон үчүн бул жерден элге баа бергенден мурда мен баарыңардан ошо элден да кечирим сурайм. У нас молодежь прекрасная. Каяка барса дагы өзлөрүнүн жолун таап, оокатын кылып кетип атат, кыйналса дагы. Еще Кыргызстанга дополнительный размеры годового бюджета жардам берип атат. Ошол биз жаман көргөн жаштарыбыз. Анан кантип биз жамандап айтабыз. И теперь азыр үч жолку болгон тополоң деп эле айтсак болот. Революция деп качан айтылат? Если по Ленину, если она умеет защищаться, то есть дальше уже Октябрьская революцияда көрүнгөн Российская империя развалилась, но на месте империи выросла целая держава. А биз бүгүн Кыргызстанды кандай кылып жасайбыз деген форманын ордуна мыйзамдуулук. Я за то, чтобы законность соблюдалась везде, во всем. Но бирок ошону кантип сактай турган закон жазылбай атпайбы? Ошол ал менин бул жердеги көкүрөгүмдөгү баалуулугума кандай деп айтсам, вот те ценности, которые нам передали наши предки, к тому она не соответствует. То Западты карайбыз, то муну карайбыз. Анан да бир маселе айтылып кетти. Акча маселеси. Причем тут акча? Вот акча это кагаз. Мына ушул жерге келгенде экинчи эле важный, өтө чоң маанилүү суроо туулуп калып атат. А эмне үчүн акча саясаты бизде ошондой? Опять же, международный организацияларды карайбыз, тияка Международный валютный фонд, Всемирный банк деп айтабыз. Ошолор навязывать эткен эреже менен биз чыга албай атабыз. Дагы бир белгилеп кете турган нерсе. Кубанычбек досум азыр эсиме салып кетти. Вот римский клуб, парижский клуб, потом венецианский вот как его комиссия. А менин кыргыз элимден сурадыбы? Ошону жактырып атап алар. Эмне үчүн ошолорду эле өзүбүздүн элди өйдө көтөрбөй, ошолордун пикирин укпай туруп эле биз тияка жакшы көрүнүш керек. Да мне наплевать, будет признавать они или нет. Главное, важно то, что туура жолду таап, менин кыргыз элим алдыга кетсе болду. Жок, кечиресиздер, мен токтотуп коеюн. Бул конституция бүткүл кыргыз элине таандык, биринчи очередь. Баарыбыз ошол негизинде жашашыбыз керек. Андан сырткары тилекке каршы бир да президент 5-6 болду ужечи. Улуттук идеологияны түзүп койгон жок. Улуттук идеология жанагылардын баары жазылса, мыйзам баары чегинде ошодо болсок болмок. Венецианский комиссия деп айтып атканыңар мындай да, конституция Кыргызстанга керек. Ошол эле маалда Кыргызстандын дагы бир топ эл аралык келишимдерге кол коюлган. Алар ратификациядан өтүп, мыйзам түрүндө кабыл алынган. Биз аны тана албайбыз. Өзүбүздүн конституцияны жазып атканда дагы ошолорду эске алышыбыз керек. Себеби мисалы ошол адам укугун коргоо боюнча, дагы силердин кесибиңер боюнча бул жерде көп эл аралык нормалар бар. Биздин ошол эле Казыбек
жарандарыбыздын миллионго жакыны Россияда жүрөт. Россиянын законуна башайт. Бирок биздин жарандар. Аялы Кыргыздын жараны болсо, күйөөсү Россияныкы, баласы кимдики деген бар. Ошол эле Европада окуп жүрүшөт, Германияда жашап жүрүшөт, тиги Америкада. Биз деген эл аралык закондорду дагы эске алышыбыз керек. Ансыз болбойт. Биз Кыргызстан деген асманда жашаган жерибиз жок, жер шарында жашап атабыз. Коңшу мамлекеттер менен дагы алакабыз дурус болушубуз керек. Биздин конституция Кыргызстанга таандык. Ошол эле маалда эл аралык жакшылыктарды дагы бул конституцияга жарышыбыз керек. Келечегибизди жарышыбыз жокпуз, кечирип коюңуздар. Мына бул жерде азыр мындайда мен сиз менен кошулуп кетем бул айтканыңызга. Биз бүгүн туруп алып бул каяктагы Венециялык комиссия дегенчи бул мындай бир сиз мурдаңкы бир парламенттин мүчөсү болуп туруп айтканыңыз бул өтө бир туура эмес жол, бул эмоционалдуу бир жол. Биз Кыргыз өлкөсү болуп туруп өлкөдө 200дөн көбүрөөк эл аралык келишимдерди ратификация кылганбыз. Ал нерселерден чыксак, бүгүнкү күндө Кыргызстан бир глобалдуу дүйнөдөгү бир мүчө. Эми кантип бүгүнкү күндө самолеттор учуп атканда, миллион жараныбыз миграцияда жүргөндө, бүгүн өзүңөргө кандай мындай сүрөт катары көрүп атасыңар? Биз эл аралык майдан менен жабылганыбызга. Экинчиси дотация боюнча. Дотация мен сүйлөп алсам, дотация боюнча бүгүнкү күндө мына биздин мамлекеттик бюджет ушундай бир жаман пешенебиз экен. Ошону мына сиздер курдуңуздар, мен эмес. Бүгүнкү күндө биздин өлкө 30-35%га 3төн 1 бөлүгү эл аралык майдандан ушундай бир суранып отурабыз, бергиле деп. Аны без убытокко чыгарыш үчүн бул 5 жылдаган убакыт керек. Мына эшикте пандемия турат, биякта мына байкебиз айтып кетти эмне болот деп. Эми ушул нерсенин үстүнөн иштеш үчүн бүгүнкү күндө бизге экономикалык план керек. Бирок 1-2 жыл биз дагы дотацияда отуруп турганга муктажбыз. Эмне дегенде бүгүнкү күндө мамлекеттик резервибиз жок. Ал боюнча дагы бир нерсени айтып кетсем, дагы мыйзам чегинде. Мисалы, эл аралык азыр мен кечирим сурайын. Эл аралык келишимдер ратификациядан өткөндө ал деген биздин мыйзамдардан жогору турат. Ооба. Муну унутпаш керек. Биздин конституцияда мыйзамдарда жазылган. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдө ал дагы жазылып турат. Эл аралык келишимдер, биздин президент же өкмөт башы кол коюшуп, анан келип ратификациядан өтүп жогорку кеңеш закон түрүндө кабыл алса, ал Кыргызстандын ички законунан өйдө турат. Биз деген муну унутпашыбыз керек. Эгер Казакстан Кыргызстан менен келишим түзсө, Кыргызстанга тиешелүү маселени казактар да чечиш керек. Мындай, силер бизге бул конституциянын мүчөлөрүнө жогорку кеңешке анан тиги правительство бере турган күнөөнү коюп атасыңар. Биз конституциялык кеңештин мүчөлөрү аны түшүнбөйбүз, биз аны толугу менен түшүнөбүз. Силерден ашсашакпыз, бирок кем калбайбыз. Кептин баары мында болуп атат. Силер түшүнгүлө, жогорку кеңештин депутаты менен сүйлөшкөн жоксуңар. Силер түшүнгүлө, исполнительный бийликтин өкүлдөрү менен сүйлөшкөн жоксуңар. Силер ким менен сүйлөшүп атасыңар? Биз бу жерге ким менен келдик? Биз конституциянын мүчөсү катары келдик. Ошол силер айтып аткан Венецианский комиссияны 200дөн ашык тиги эл аралык ратификациянын баарын түшүнөбүз. Биз дагы момундай глобалдык процесстин ичинде жашап атабыз, ошонун бирибиз, аны толугу менен түшүнөбүз. Кептин баары мында болуп атпайбы? Мен жана башында да айттым. Силер аны бизге болгон нерсени окуучуларга айткандай кайталабасаңыздар да, кептин баары ошол болгон нерсени кандайча өзгөртөбүз. Кептин баары ошондо. Бул баягы классиктер айтып келгенде, бардыгы тең дүйнөнүн кандай өнүгүшү жөнүндө түшүндүрүп келишкен, бирок кептин баары азыр ошону өзгөртүүдө турат деп атабыз да. Эми биздин конституциялык кеңешмеге эмнени алып келип берди? Бизге даяр долбоорду алып келип берди. Бул президенттик башкаруу деди. Президенттик башкаруунун эми ошону даяр алып келген нерсени бизге тиги жарыя чыкты. Анан мен атуулдук катары, өлкөнүн атуулдук катары, аны баарыңар тең айтып атасыңар. Биз ошол баарыбыздан ынтымактуу, бир жеңден кол, бир бага жакадан баш чыгарып иштешибиз керек деп атабыз. Анан мен тиги бул эмеге катышпайм деп бир обиженный позицияга туруп аламбы? Жок. Биз ошону келген кандай болгон күндө дагы силер айтып аткан көп кемчиликтер туура, кемчиликтер бар экен. Жанагындай президенттик жана парламенттик башкаруунун өкөсү аралашмасы да бар экен.
Биз эмнени каалап атабыз азыр? Бизге ошол мен лично мынакей ким Казыбек экөөбүз бир секцияда иштеп атабыз. Бизге Конституциянын долбоорунун 3-секциясы бул өлкөнүн мамлекеттик башкаруунун органдары деген эме келди да. Тиги секция ошол главасы келди. Мен силерге ачык айтып коеюн, ойлобогула. Комиссия Конституционный кеңешменин мүчөлөрү тияктан түшкөн нерсенин бардыгын тең, өлкө ушундай татаал болуп атса, экономика начар болсо, миграция мен ушу миграция боюнча мен окуучулар даярдап, кандидат докторлор даярдаган кишимин, мен лучше вас знаю. И канча ушу акыркы 4 жылда канча миллиард келди, канча азайганын эне да билемин. Ал бюджеттин жок эле дегенде 4төн 1 сөөрүн анда метр билемин. Кеп анда эмес. Мен өзүмдүн знаниямды берге көргөзөйүн же болбосо бүт баары жакшы деп айтайын деп келген жокмун. Кептин баары эмнеде болуп атат? Кептин баары мында болуп атат. Бизде абал начар. Ким айткандай туура. Ошол абалдан ылдамыраак жакшынакай консолидированный мобилизованный чыгып кетели деп атабыз. Балким кеңешменин мүчөсү катары ошого өзүмдүн жардамымды берейин деп атам. Эми конституция жөнүндө айталы. Конституция бизге, мен дагы айталайын, президенттик башкаруу деп келди. Эми биздин милдетибиз мынакей, эгер мен калп айтсам, мен калпымды чыгарышым мүмкүн Казыбек. Казыбек, акыркы күндө 2 күн бою биз эмнени талкууладык? Сот бийлигин талкууладык. 2 күн бою бир 4 статьянын тегерегинде беренени кыргызча айтканда талкууладык. Эмне деп атабыз? Эмне дегенде, мына коомчулукта, биз коомчулуктун арасында жашайбыз да. Кеңешменин ичинде отуруп алып эле академиянын отушундай отуруп алган жокпуз да. Биз ойлоп атабыз, койгула. Президенттикти, бийликти бердик. Мынакей Исабеков айткандай, таттуу карындашым айткандай, президенттик бийликти көрдүк. Кандай результаттарга алып келди? Анан ошондуктан ошол берилген конституциялык бийликти бир баланска алып келелик. Система противовеса, то есть сдержек и противовесты жасайлык. Күчтүү президент болсо боло берсин. Ал айтылып турат, бирок ошого каршы жакшы күчтүү парламентти коелу деп атабыз. Эми ушу күчтүү парламент болдубу? Болгон жок да. Себеп дегенде чимкирик деген парламентти аташты. Туурабы? Эми ошого күчтүү парламентти коелу деп атабыз. Бийлик 3 бутакка бөлүнөт. Президент, парламент, сот бийлиги. Эми бизге алып келген сот бийлигин, мындай болуп тур да, тиги сот бийлигин 2 президент менен парламентке баш ийдирип коюптур. Сот бийлиги өзүнчө турат. Независимый. Мына 2 күндөн бери соттун бийлигин 2 бийликтен алып чыгалы деп атабыз. Кызыгы атайын көчөгүнү мындай болду. Мен сиздерге бир эмени айтып берейин, бир процессти болуп аткан процессти. Мурда күнү биз кимдерди чакырдык? Соттун төрайымын чакырдык. Анан мынакей Казыбек турат, мен атайын суроо бердим. Сот өзүнчө бир бутактын бийлиги. Ушу президентке көз каранды кылбай, силер туура чечим чыгарыш үчүн телефонный бийлик болбосун. Тиги аппараттын арасынан дагы бир Арабаев тиги Манас деген клоун чыкпасын, экинчи аппарат башкаргандай. Өзүнчө бийлик кылалычы. Парламентке дагы баш ийгиле, бирок парламент менен взаимодействие болсун, бирок автономный, абсолютная независимость невозможно. Бирок автономный болуп өзүңөрчө чыккыла деп ушундай кылбайлыкпы? Сиз бизге жардам берсин десек, эмне деп айтты соттун системасы? Ушу мезгилге чейин булар ушунчалык көнүп калыптыр. Ушу сот системасындагы төраганы жана анын орун басарларын президент дайындаса, биз каршы болдук. Мынакей, совершенно свежая новость. Эмне кылдык дейсиңерби? Мындай кылдык. Азыр соттун ичинде совет по отбору судей деген экен. Андан кетип совет правосудия при Верховном суде дегенди ойлоп таптык. Ошону коштук, ойлоп тапкан жокпуз. Башка өлкөлөрдүн жакшы примерин алдык дагы. Ошолор өзлөрү жергиликтүү сотторду президенттен алып чыгып, соттун өзүнүн коллегиясына берели дедик. Эми соттун эң бардык жери тең ошо жергиликтүү соттордо болуп атпайбы? Аны соттун өзүнө бердик. Өзүнө бердик.
Эми кызыгы орун басарларды болсо жогорку соттун прерогативасы кылып таштадык дагы. Эмне болду? Ошол жогорку соттун ичинен биз мындай сунуш киргиздик, 4 киши ушундай киргиздик. Биздин эме өтпөй калды. Өзлөрү сунуш кылат дагы, президент только дайындайт. Жогорку кеңеш. Фиксируйт. Только фиксируйт. Жок, мен аябай айтып коеюн. Жок, силер ойлоп атасыңар, биз тиги бардыгын тең эле ошону тиги жактаган, актаган кишилер деп. Жок, Конституционное совещание в известной степени является оппонентом в данный момент к этому проекту. Вот что я хотел. Ушуну айтайын деп атайм. Эми карагыла. То есть биз ошентип, ошолор өзлөрү мындай баягы рабский сознаниедан чыкпаган жогорку соттун эмесин акырындык менен алып чыгып бийликти силерге берели. Пожалуйста, алгыла дагы тиги эки бийликке тең салмактуу болгула деп атам. Мынакей биздин максатыбыз. Анан мен да бир жолу кайталап коеюн. Ушу менен бүтөм. Бизге жанагы силер айткан процедура туура эмес келди, андапындай болду деген айтып аткан сөзүңөр мен үчүн ачык айтып коеюн, мен үчүн азыр вопрос вторичный. Мен үчүн азыр конституциянын маңызы ошону жакшынакай конституцияга кылып жеткиргенге болгон күчүбүздү жумшап, именно 3 бутакты бийликтин 3 бутагын паритетный баланс болсун дегенге аракет кылып атабыз. Чын айтып коюш керек, кээ бир идеялар өтпөй атат. Аздык кылып атабыз. Бирок биздин арабызда, ошо арабызда мыкты юристтер бар экен, аксакалдар бар экен. Ошолордун бардыгы тең кадимгидей ачык эле айтып атат. Ай, президентти супер президентти кылбайлык. Ошого каршы парламентти коелук. Ошолорго тең боло турган сотту коелук. Үчөө бири-бирине каршы болбой, бири-бирине макулдашкан бийлик болсун деп атабыз. Вот мына мен сиздерге болгон конституциялык кеңешменин ичиндеги болгон механизмди айтып атам, болгон маңызды айтып атам. Мына мен сиздерге айтайын. Анткени ошол конституцияга кеңешмеге ким таттыбы? Кеңеш ошо таттыбы ошол кеңешмеге мен катышкам. Ушул жерге кол койгон деген менин Асанканов деген фамилиям турат. Мен келечектин астында, жолдоштордун астында, балдарымдын астында, коомдун астында өзүмдүн уят сыйытымды сактагым келет. Биз одобрямс деген принципте иштеген жокпуз. Вот ушуну айтайын. Мүмкүн эмес. Мына чыныгы чоң рахмат. Ушинтип чечмелеп кеткениңизге мен сыйлайм. Жана конституциялык кеңеште айта кетиш керек, мен агайларым отурат, мен аларды дагы сыйлайм. Бүгүнкү күндө айтыш керек, бийлик конституциялык кеңешти асмандан эле табып туруп, асмандан эч бир адамды сен киресиң, кирбейсиң деп туруп эле түзүп коюшту бүгүнкү күндөчү. Анан биздин агайлар менен бүгүнкү күндө бизди бир мындай талаага чыгалып, мына эми бири-бириңер менен мындай бир дебатка киргиле деп аткан кез да. Эми бүгүнкү күндө мазмунун айтып коюш керек, агай. Эч бир учурда биз жөнөкөй жаранды алып келип туруп, сен мына мол талаада иште деп туруп алып кирип койсок, ал айтат контракт гана, эмне үчүн келип атам, канча зарплата алам, эмне болот деп. Бүгүнкү күндө конституциялык кеңештин мүчөлөрүн билесиң билбейсиңби, профессорсуң, кир отур деп кылып туруп, биздин урматтуу агайларыбызды жаман бир абалга коюп коюшту. Эми бул жерде эмнени айтыш керек? Мыйзамдуулук эрежелер сакталбагандан кийин бүгүнкү күндө президент ыйгарымын аткаруучу президент атынан конституциялык кеңеш түзүлгөндөн кийин, анын ыйгарым укугу bunga жок болгондон кийин, анда бүгүнкү күндө конституциялык кеңеш бул жөнөкөй бир юридикалык топ, бул жөнөкөй бир кеңеш, анын мыйзамдуулугу жок. Мен ушул нерсени толук менен бүтүрүп кетсем, сиздерди уктум эле. Ошон үчүн мен ушу конституциялык кеңештин биздин урматтуу агай эжейлерибизди чакырып кетет элем. Ушу мыйзамдуулукка чакырып туруп, сиз буну мындан ары дагы сүйлөшүп, өзүңүздүн кеңештериңизди бере берсеңиздер болот. Чыгып кетиңиздер, сураныч ушу мыйзамдуулук болсун деп, бул конституциялык кеңешти жокко чыгаргыла. Бүгүнкү күндө мына сунушталган долбоорду мына агай биз анализ кылып чыктык, 61 өзгөрүү киргизилип атат. Эң алгачкысы фундаменталдуу мыйзамдык дегендин ордуна адеп, маданият киргизилип атат. Бүгүнкү күндө кайсы учурда, кайсы демократиялык өлкөдө биз ушундай көрүнүштү көрдүк эле? Жок. Андан сырткары мына
жарандарга тиешелүү көптөгөн нерселер кирип атат. Сөз эркиндиги чектелип атат. Эртең бирөө чайханада бир нерсе сүйлөсө, аны жаап коюуга механизмдер түшүлүп атат. Эртең менин жеке менчигими сиздер ойлонуп атканда агай, мына түзүлгөн жаңы сунушталган конституцияны силер жокко чыгарып атасыңар. Сиздер дагы бул конституциянын жаңы долбоору менен макул эмессиз, аны билип атам. Бирок сиздер конституциялык кеңешти түзүп туруп, бүгүнкү күндө жаңы долбоорду жаңы башынан үйрөнүп түзүп чыгып атасыңыздар. А бүгүнкү күндө биз мына түзүлгөн жогорку кеңеш тарабынан публикация кылынган проект боюнча сүйлөп кетсек, ошол жерде көптөгөн недоразумениялар көрсөтүлүп атат да. Мисалы, бюджетти түзүү боюнча жарандар кирбейт деп атат. Бюджетти мамлекет каяка эсеп кысап кылды, аны дагы көрсөтпөйбүз деп атат. Жарандардын эртең менчигин сотко жеткирбей эле бизге керек болсо, мамлекет кайра национализация кылып ала берет. Жөнөкөй бир министрлик чечим чыгарып туруп, болду, сеникин алып кел деп туруп коюп атат. Соттолгон адамдарды экинчи жолу ишин жогорку кеңеште көрүлбөйт деп атат. Ошонун баардык нерсеси билип атам. Сиздер, агай, эртеликпиз ал маселеге. Түшүнүп атам. Мен башканы айтайын деп атам, агай. Бүгүнкү күндө сунушталган конституциялык долбоордо, мунол долбоор бүгүнкү күндө элге таянак болуп, элге чыгып атат да, жарыя болуп. Мына кааласаңыздар, мен ушул аналитика менен сиздер менен бөлүшүп коеюн. Бирок бүгүнкү күндө издеп аткан конституциялык кеңеш мыйзамсыз жөнөкөй бир топ, эксперттик жөнөкөй топ, анын мыйзамдуулук күчү жок. Ошондуктан эң алгачкысы бул мыйзамдуулук топту ансыз деле топтоп туруп иштей берсе болот да. Бүгүнкү күндө азыр мына чыгарылган нол конституциянын долбоорун кандай кылышат? Бүгүнкү күндө бийлик жокко чыгарып туруп, сиздер иштеп чыкканда экинчи долбоор кылып жаңы чыгарса, анда дагы бул кеп, бул башка кеп. Бирок бул конституциялык кеңеш президент тарабынан чектелиш керек болчу. Мен өзүмүн сөзүмдү эмнеге коюп кетейин деп атам. Мына акыркы сөздөрүмдү сүйлөп кеткенде, бүгүнкү күндө биз үчүн мыйзамдуулук кеп болуш керек. Биздин эл бүгүнкү күндө мына кээ бир саясий топторго ишенип, ишибиз болуп кетип атат деп атат. Ай, өлкөнү көтөрүш үчүн 10-15 жыл иш керек, фундаменталдуу иш керек. Өлкөбүз 1 жылда, 2 жылда көтөрүлбөйт. Биз бир гана саясий топтордун инициативаларын, амбицияларын мыйзамдуулук аркылуу иш чараларды киргизсек, демилге эле алсак, ошондо гана өлкөнү туруктуулук менен сактап калабыз. Биз бүгүнкү күндө иштеп жаткан конституцияны таянып туруп, көз карандысыз мындай бир мамиле жок болсо, анда эртең мына баардыгыбызды уруштуруп атат. Бүгүнкү күндө түзүлгөн конституциялык кеңеш бийлик тарабынан бул туура эмес жол болду. Бизди уруштуруу бир талага түшүрүп атат. Бунун эмне кереги бар? Өнүккөн өлкөлөрдө юристтер, конституционщиктер модага кирбейт. Биз мына тренд болуп, бүгүнкү күндө мода болуп телевизорго чыгып турабыз. Бизнесмендер мода болот. Социалдык тармакта иштеген адамдар мода болот. Ошолор мода болот. Биз мода болбошубуз керек. Бул ушундай бир чөйрөдө. Биз мода болотсак, анда бул жаман тренд. Бул өлкөдө туруктуулук жок деген тренд. Биз ошон үчүн мен бүгүнкү күндө чакырып кетет элем. Алгачкы посыл. Эң биринчисинде президенттик шайлоо 10 январь 2021 жыл өз мөөнөтүндө өткөрүлүш керек. Ал мыйзамдуулук тарап менен өткөрүлүш керек. Ошондо гана экинчи төңкөрүш болбойт. Экинчиси, парламенттик шайлоону аз убакыттын ичинде коюш керек. Мына иштеп аткан парламенттин абири легитимдүүлүгү түгөндү, болду. Бизге туруктуулук керек. Үчүнчүсү, бүгүнкү күндө мына иштетилип чыккан 61 өзгөрүү менен конституциялык мыйзам жокко чыгарылсын жогорку кеңеш тарабынан. Бул 61 өзгөрүү болбойт. Мына буну конституциялык кеңеш менен урматтуу агайларыбыз дагы тастыктап келип атат. Макул, конституциялык кеңеш иштей берсин. 7-чи парламент келгенде конституциялык кеңеш өзүнүн бир мындай долбоорун берет. Ооба, бул эң жакшы иш. Бирок агай, бир гана 7-чи сазывка берилиш керек. Бул сазывдын абири легитимдүүлүгү мөөнөтү бүттү агай. Бул сазыв чыгара албайт. Бул жогорку кеңеш чыгара албайт. Булардын мөөнөтү бүттү. Андан кийин алгачкы нерсе, бүгүнкү күндө биз элди мындай манипуляция кылбайлы. Эл аралык келишимдер бар. Биз Кыргыз Республикасы глобалдуу дүйнөдө бир мүчө болуп туруп, эл аралык келишимдерди ратификация кылганды сыйлайлы. 4-дүндөн дотацияда отурабыз. 1 жылда чыгып кете албайбыз. Ооба, бул 5 жылдык, 3 жылдык бир жумуш. Анга чейин биз ошол дотацияларга муктаж болуп атабыз. Эшикте пандемия. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр, бул батыш Россиянын маселеси эмес. Бүгүнкү күндө бул керектүү бизге механизм. Ошондуктан биздин жарандарды суранып кетет элем. Толугу менен изилдеңиздер. Эксперттик топторго караңыздар. Бүгүнкү күндө бизге объективдүүлүк керек. Бир адам деле кумир кылып, ой деп жатып калсак, эртең дагы ушу төңкөрүш болот. Бизге мыйзамдуулук
тынчтуулук, стабилдүүлүк, туруктуулук керек. Азыркы сиз көтөрүп кеткен маселе, эми мен сизди түшүндүм. Алдыңызга койгон максатты, что вы хотели нам сказать. Спасибо. Азыркы биз карап аткан долбоор бул жогорку кеңешке бере коелу деген бизде андай максат жок. Биз наоборот айттык башында эле, күн тартибин башкача караш керек болчу. Бир маселеге мына сырттан караганда биз дагы как жөнөкөй эле жаран катары конституционный кеңеш менин мүчөсү эмес. Мына сиздерде катары эле караганда преамбула деген жанагы алгы сөз дейбиз, баш сөз деген бар да конституцияда. Биз ошону сунуштаганбыз, шуну биринчи баардык группаларда карайлы деп. Бул эмнени билдирет? Эмне деген ачкыч болуп атат да, определить национальную идею. Вот этого надо было исходить. И тогда бы мы сегодня не сказали бы, какие-то нравственные вопросы стоят, ненравственные. Во-первых, Конституция вообще, в моем понимании, она должна содержать мораль и нравственность. А закон, дух закона должен быть выше, и там тоже мораль должна быть в первую очередь стоять. Итак, эгерде биз ушул постулат менен кете турган болсок, анда баш мыйзамыбыз действительно элдин мүдөөсүнө, талабына жооп бере турган болот. Эл эмнени кааласа, кандай кааласа, ошондой боло турган багытты биз аныктап алгандан кийин, анан жана сиз айтып аткан эсип иретин айта турган болсок, по разделам, адам укугу менен эркиндиги биринчи болуп кетиш керек. Андан кийин биздин баалуулуктар кандай негизде биз башкарып кетебиз. Курултай системасы болуш керек. Андан кийин анан сиз айтып аткан жанагы экономиканы, значит, правительство болуш керек. После этого судебная система, чтобы справедливо было, и в последнюю очередь должен быть полномочия президента. Вот тогда уже самовырисуется президентская форма правления. Бүгүн мага лично абсолютно не важно, какая форма правления. Главное, вот биз ушундай айтып көнүп алыптырбыз, эл бийликтин булагы деп. Эл бийликтин булагы эмес. Само слово демократия предполагает, это власть народа. Значит, эл бийликтин ээси болуш керек деген, бул эң биринчи туруш керек да, и болуш керек. Если орысча айтканда, носитель суверенитета народ. А этим сегодня мало пахнет, по крайней мере. Значит, что должно быть? Жанар сиз айтып аткан нравственность деген вопрос, не столько нравственность, это наши ценности. Говорят Курултай, да? И все как собрание все это. Если не понимаешь, то, по крайней мере, прислушайся, что говорят, а потом выскажи свое мнение. Это первое. Следующее, главное. Вот смотрите, в преамбуле там написано: «Следуя заветам Манаса Великодушного». Мы понятие Манас сделали человеком, физическим лицом когда-то. Это абсолютно неправильно. Манас — это понятие, это высший разум, Святой Дух. Это понятие, это не какой-то там человек все это. Исходя из этого, и вот если такой феноменальный случай, это не громкие слова, да? Вот смотрите, там сказано, как формировать государство или империю, можно сказать так. Ну, сегодня словом государство. Айкөл манас каганга алды калың кара жер. Жердигинен түткөндө чын каганат келкели элге келген нур жашоо. Жерге келген сый жашоо. Вот көрдүңүздөр, ушунун маанисинде эмне жатат? Кандай мына биздин фундаментибиз бар экен. Андан кийинки маселе кантип ошону башкарып кетиш керек? Элдин бийлиги кандай болот? Жанагы айтып аткан биз баалуулук дегендер өзөгү болбой өнүкпөйт, өрнөксүз эл журт жөнүкпөйт, адили болбой нурданбайт. Вот судебная система. Ыраатсыз аалам ылганбайт. Это система, системный порядок жөнүндө сөз болот. Элсиз нарксыз жарыбайт. Без своих ценностей мы никогда не построим государство. Я это хотел сказать. Поэтому я еще раз повторю, международная организация, да, мы ратифицировали, но она никак не может стоять выше, чем Конституция наша, то есть основной закон. И в конце заключения, вот смотрите, всего 6 строк. 6-я строка. Башчысы болбой марыбайт. И здесь говорит, бир кишини шайлап алып, татыктууну биз ошого баш ийбиз керек деген. Если по этому заветам наших предков пойдем, то у нас будет представительская система, она будет отменная, потому что она будет формироваться снизу вверх.
как в советское время говорили, формируют местные кеңеши, там свою программу, потом на областном, районном уровне и высшая республика Союз. То есть, получается, программа развития формируется самим народом, а потом уже президент, исходя из этого, пусть выполняет. Если не выполняет, вот опять же, Курултай контролирует. Все боятся слова контроль. Да не надо. Контроль системы Курултай заключается только в одном понятии. Он дает, заслушивайте, елдің отчетін ұғып, ошол айлык бүттен баштап президентке чейин ошого саясий гана баа берет. Эгерде элдин мүнөзүн канаттандырса, ал иштей берет, канаттандырбаса кетет деген эле суроо. А ички кыймылына, иш чарасына эч кандай кийлигишүүгө акысы жок, кийлигишпейт. Мына курултай системасы ошондой экен. Биз муну да азыр тиги жерге таңуулаган жокпуз. Элге сунуштап айтып атабыз, обосновать этип бардыгын тең. Мына ушундай келгенде биз ошондо кыздарыбызды кыздын наркындай кылып сыйлайбыз, балдарыбызга жакшынакай тарбия беребиз, ата-энелерибизге имандуулук менен мамиле кылабыз, бири-бирибизге как родные, как в Библии, да? Возлюби ближнего как самого себя. Вот все. Башка эчнеси жок. Убакыт соңуна чыгып, агай, сиз күчтүү президент, күчтүү парламент болот деген сөз айттыңыз да? Ооба. Кандай болот ошол? Азыр парламент алсыз болуп калат деген доматтар ойлоп атпайбы? Туура, эми мынакей, бул мен буга жок, эми мындай болуп атат да. Эмне үчүн күчсүз парламент болуп калды? Себеп дегенде парламенттин өзөгүн ким түзүп атат? Партия түзүп атат. Партиянын келип ачпайбы? Ал эми партиянын тагдырын карап көрөлүчү, бир нече факторлорду айтайын. Биз азыркы мезгилде партия менен важдизмди почти айырмалай калдык. Алга Кыргызстан түзүлдү беле? Эмне болду? Выбордун астында түзүлдү, 2 айдын ичинде түзүлдү дагы бүткүл эменин баарын алып алды. Бийликтин баары, то есть парламент орун алды. Жок, аягына айтып бүтөйүн. Андан кийин ал жоголду, эми акайып кетти, партия жоголду. Алга эми ак жол. Выбордун астында 2007 жылы декабрда сентябрда түзүлдү, декабрда ак жол өтүп кетти. Эми 15 жылы СДПК өтүп кетти. Эми мынакей биримдик менен менин мекеним. Карагылачы, то есть партиянын өзү азыр бизде дагы жакшы өнүгүлө экен да. Себеп дегенде көпчүлүгү 70-60% айылда жашайт. Айылда түргөн. Ошондо күчтүү парламент качан болот? Күчтүү парламент азыр бул боюнча, бул проект боюнча мындай келиптир да, жарымы жерден келет, 90 депутат, жарымы партия менен депчи. Балким анда өзөгү бардыр, бирок биз ага толугу менен жете элекпиз. То есть ошол жергиликтүү келген жерден балким ошондо кичине партиянын жетпеген жактарын күчтөп турат. Мисалы азыр айталык, мынакей карагылачы. Биз эмнеге голос берип атабыз, ким? Эмне үчүн голос берип атабыз? Биз партияга голос берип атабыз, а конкретно депутаттарга берген жокпуз. Депутаттар тиги өзү лидер партия өзү каалагандай чечип атат. Бул бизнес партияга айланып калды да. Вот кептин баары ушундай жат. Акчалуулар, олигархтар келип атат. А жерде мындай баягы юристтер, билимдүүлөр, окумуштуулар жана башка баягы законду накта тиги кайнап бышкан, ошону жаза турган адамдар аз келип атпайбы? Позициясы начар. Ошондуктан эмне болуп атат? Азыр парламент начар. Ошондуктан бул экинчети бири-бирибиз менен талашып атабыз. Силер биздер деп өлүп атасыңар. Жок, бөлгөн жок. Кыргыз эли. Күчтүү парламент менен жооп береличи. Экинчиден, жөнөкөй элдин башын оорутпайлык. Биз ушул жердегилердин талаштарсы болот. Мен силерди колдоорум, бирибизге кыйын болбошубуз керек, негизичи. Ну, конечно, силер техникалык группасыңар. Азырчы. Ошондой эле группаны жөнөйүн да уюштурсак, силер менен биз. Бирок силерге сунуштаганда силер жанагы сиз айткан кошулам. Силер бири-бириңер менен талаштарыңыздан чындык чыгат. Бирок жок, соттун төрайымын чакырып алдым деп эч ким айтпаш керек. Ал өзүнчө бийлик. Даже президент чакырып алган какысы жок. Жок, соттун биз жөнөкөй жолуктук десеңер болот. Жолуктук. Анан мындай да окутуп баарыбыз эле кыйын окутмуштуу болуп калдык. Бирок өзөгү бир мамлекет сактап калыш керек. Күчтүү парламент жөнүндө суроо болду. Мен макулмун. Баланс болсун.
парламент дагы күчтүү дагы. Президент аша чаап баратса аны импичмент жарыялаганда мүмкүнчүлүк болуш керек, чакырып алгандай. Курултайга мен каршы эмесмин, бирок курултай бүткүл эл шайлаган президентти келип айылдардан келип туруп сен кет дегенде ал да туура эмес болуп калат. Бүткүл элден шайланган парламентти айылдардан келип туруп мен бир оғун уруунун чакырып бир кой союп 10 бөтөлкө арак берип туруп мен шайланып келип кет дегенде акым жок. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Мен айтарым, биз бир элбиз, бир журтпуз. Ошон үчүн силер конституциялык кеңешме эми каалайбызбы, каалабайбызбы, бул кетет процесс, бул бүтөт процесс. Конечно, Онун да эл өзүнүн сөзүн айтыш керек. Ошого жараша силер иштейсиңер. Ошого жараша биз дагы иштейбиз. Ар бирибиз ой пикирибизди, сунушубузду берген акыбыз бар. Аны эл чечет деп айтып, элдин башына орто бербешибиз керек. Профессионалдар элге сунушташ керек, эл тандаганын айтыш керек. Элди мажбурлап жанагы Сооронбай Жээнбековдун убагында административдик күч каражат эметсе дагы төңтүрүш болот. Анын кереги жок. Ошон үчүн 7 өлчөп биргес деген Кыргызда макал бар. Биз ошон үчүн жакшы бийликти, мен баланс болуп турган смешанный бийликти каалагым келет. Күчтүү парламент жөнүндө суроо болуп калды да. Бизде убакыт соңуна чыгып калды. Биз бул темага дагы кайрылабыз алда кийинки күндөрдө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде 5-каналда сиздер ой бүгүн телеберүүсүн көрдүңүздөр. Бизде тилекке каршы убакыт абдан кыска болуп калды. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламат болуңуздар.